чат чыкты. Биздин чатка чыккан Самат Мамадалиев, саламу алейкум. Алейкум ассалам. Иша Аске дейт. Алмаз Бердибеков, саламу алейкум. Алейкум ассалам. Айша Абдиназарова, саламу алейкум. Алейкум. Кандайсыңар туугандар дейт. Эрлан Нурматов, үнүңүз секин чыгып атат го. Неге? Дагы ушундай эскертип койсоңуздар. Ассаламу алейкум, Тынчтык Ботобек, алейкум салам. Тынчтыкбек Азамат, саламу алейкум, алейкум салам. Жергалбек Токтурбаев, саламу алейкум, алейкум салам. Расул Мырза, саламу алейкум, алейкум салам. Өтүнүч мен 1-2-4-5 өйдөрү көбү. Мындан эмес болсо керек. Дагы бир өтүнүч, фейктерден албайбыз дедик. Эч кандай маалымат, ошондуктан өтүнүч өзүңүздөрдүн атыңыздар менен жазыңыздар. Өткөндө бир ушул атын жашырып кайман ат менен чыккан бирөөдөн келиптир комментарий. Биз ушу бийлик тарабынан, күч органдары тарабынан куугунтукталгандыгыбыздан аттарыбызды жашырып чыгарабыз деп. Мен түшүнөм, андай катмар дагы бар. Бирок эгерде силер бийлик органдарынан бекинип атыңарды өзгөртүп аткан болсоңуздар, урматтуу бийлик органдарынан качкандар, анда бул жердин ар нерсени дөдүрөп тантырабаш керек. Жакшы сөздөрдү жазыш керек. Өзүңөр Гүлчатай болгонуңар аз келгенсип, анан ар нерсени отуруп алып бекинип жазыш да туура эмес. Ошондой абалга келгенге мен билбейм, ким күнөөкөр, кандай маселе бар. Бирок ушундай абал болгондон кийин абалга жараша да иш кылыш керек. Өзү фейк, анан сүйлөгөн сөзү асман менен аяктын бияктын төрү болуп атса, ал менен кантип баарлашыш мүмкүн да. Ошондуктан мен капа болбойсуздар. Бийлик менен күч органдары куугунтукка албагандар менен сүйлөшүп туралы. Бирок бардыгы эле бүт эле фейктер андай эмес. Балким арасынан бир-экөө ошондой чыгып калышы мүмкүн. Калгандары жөн эле жана бекинип алып өчө алмай да отургандар, же болбосо, билбейм, ушул бар кандай себептер менен бир сөз менен аларды биз фейк дейбиз. Ошондой. Нургазали Мырзаев бизге салам айтып атат. Маекти баштан эме деп атат. Ушу сабыры кетип кыйналып атат. Дастанбек Орунбаев, салам алейкум. Ошко келебиз дедиңиздер эле. Байлансам болот сиздер менен. Тилекке каршы Ошко барып бүтүп келгенибизге 2 жума болду. Азыр башка топ кетип атат Бишкекке, тренерлердин тобу. Буюрса ушул келаткан жуманын башында 2 чоң тренинг башталат. Ошто сүрдү жеңүү боюнча, СММ боюнча 2 чоң тренинг кетип атат. Сейитбек Дастанбеков, ассаламу алейкум. Актан Байке качан келет дейт. Актан Байкеңер келген студияда отурат азыр. Анда уруксат берсеңиздер, мен ушу Дастан Байкеңерди студияга чакырайын. Кечирим сурайм, Актан. Кел Актан. Микрофон алайын. Мен суранам, үн чыгып атабы жокпу? Үн чыгып аткан болсо, билдирип коюңуздар. Чыкпай аткан болсо да билдирип коюңуздар. Көрүүчүлөрүбүздөн өтүнөбүз. Биздин видеобуздун сапаты кандай? Ошону да билдирип койсоңуздар, сураныч. Актан кандай иштер? Жакшы. Эшигелик бала бакырга. Кудайга шүгүр. Азыр эң атактуу тамадалардан болдум. Билбейм анысын, чын анысын билбейм. Аракет кылып атабыз, бирок менден да кыйындар, мен. Кимдер кыйын сенден? Түшүнүм керек. Канай деген жигит бар. Нурсултан Майназаров кыйын менден. Максат Танаев Байке аябай кыйын. Тамадалар эмнеси менен айырмаланат бири-биринен? Элге жагышы менен. Биринчи, айырмалары албетте баягы оюндары, фишкалары, конкурстары, бирок элге жагышы менен да. Кайсы элге? Тойго келген элге. Тойго келген элге, ошол жанагы социалдык тармактардагы сиз айткандай фейк болобу же болбосо мындай адамдар болобу, мактагандыктан болот да. Канчалык жакшыраак мактап, канчалык элдин оозунда болсо ошолор демек ити чөп жеп атат деп билем. Видеонун сапаты начар болуп атат дейт жигиттер. Муктубек Мукаев. Иә. Менин кесиптешимин жазып аткан турбайбы, Муктубек Мукаев. Сага видеонун эмне кереги бар, үйүңүз туксаң болду да. Жакшы звук, мен жакшы чыгып атат. Болду, сүйлөштүк. Рахмат. Эми сапатын билбейм. Жума сайын эле бирден жаңы бир нерселерди коюп атат балдар. Балким бул жолу камералык кечирээк ойгонуп калганбы, бетим жууган эмеспи, Кудай билет. Өзүмдүн эле телефонуман өтөрү жок экен. Мына Инстаграмга бир жакшынакай эле чыгарып атат. Эгер муну камераңардагы жакпай аткан болсо, эмкисинде такыр башка менен чыгат иншаллах. Бүгүнчө бир нерсе кылып
көрүп тургула. Актан канча сом аласыздар тамадалыкка? Ар кандай. Мен албетте бизде Эгер сыр болбосо. сыр деле жок. Бизде продюсерлер бар. Биздин студияда. Тамадалардын да продюсери бар. Жок, мен өзүм дейм, биз один студияга карайм да, мен ал жактан авторумун, сценаристимин, актермун. Кандай студия? Один студия. Один. Эмне дейт, жарайт Сити. Эми сиз аларды көрбөй эле болуш керек, бирок чоң студия. Мен жана элемде дегенди көрөм. Элемде деген деп көрөм да. Эмне атты? Айтмакчы эме, ким жазат сценарийин? Өзүбүз жазабыз, өзүбүз жазчубуз. Тилекке каршы азыр элемде дейт долбоор токтоду. Неге? Жабылды, анткени айрым актерлор, айрым авторлор студиядан кеткен, келишимди бузуп, өз эрки мененчи биз өзүнчө учуп кетели. Актан азыр эмне артист жетишпейби бизде? Артист олтура сапаттуулар жетишпейт деп ойлойм. Азыр артист болуш оңой эле го, жогорку кеңештен баштап издесеңер табылат бар жакта. Жок, сонун артисттер жогорку кеңеште отурат, билесиңби? Профессионал артисттердин элитасы отурат жогорку кеңеште. Билем. Чакырбайсыңарбы? Чакырсак, бирок алардын бизге убактысы жок да. Өздөрүнүн жумушуна убактысы жок болгондон кийин. Элемде чыкпай калабы ушун? Эми тилекке каршы. Бирок албетте балким 1-2 жылдан кийин бир тыныгуу алып, балким жаңы форматта чыгып 4 сезон болду. 4 сезон. 4 сезон. Канча ар бир сезондо? 12 чыгарылыштан. Азама. Ушунун сценарийлерин баарын өзүңөр жазасыз. Өзүбүз жазчубуз. Жанагы актерлор, 7 актер, кыздар келип эле кетчү албетте. Жанагы актерлор, 7 актер өзүбүз жазчубуз. Башка жактан уурдамай жок. Жок. Көчүрмө жок. Баягы эме болушу мүмкүн, кандай десем, КВНчилерде ход деген сөз бар. Тамашанын элдерге тартуулоонун жолдорун эле алышыбыз мүмкүн. А бирок биздин менталитетке, биздин салттарга, биздин баягы күнү жашоого тиешелүү тамашалар менен чыгат. Бирок мен чынын айтсам, мен көрчүмүн, мага аябай жакчу. Азыр да мен көрөм кээ бирлерин. Азыр деле мага жагат. Башында элемне дейт экен деп мен да жанагындай көрүүчүмүн да кадимки эле. Оозум ачылып кала тургандай көрчүмүн да. Элемне дейт экен, качан чыгат деп отуруп эле. А көрсө бул мындай күлгү канал экен да. Тамадалар канча алат дегенге келип. Продюсерлер койгон баа бар. Продюсерлер койгон ошол биздин жүзүбүздү элемнет аркылуу, ар кандай долбоорлор аркылуу элге баягы реклама кылгандан кийин анан өзлөрү ставка койгон. 400дөн өйдө. Анан албетте ал жактан өзүнүн проценттери бар, конторага кете турган. Биз чоң команда менен барып иштейбиз. Жардамчым бар, жанагы музыка койгон бала бар дегендей. Анан ошолордун арасынан чоң гонорардын ашып кетсе бир 50-60% менде калат. $400, ну 200. Бир жумада канча той? Азыр 3төн болуп атат. 3төн 4төн болуп атат азыр. Буну кимге айтып атасың? Жанагы тамадалардын алдында турасыңар дегендер айтып атпайбы? Ошолай деп атам. Алдында тургандар күнүгө иштейт да. Сен эгер ушул темпте барсаң канча убакыттан кийин сен да күнүгө ушундай товарың өтө турган болот? Жок, бул деген менин оюмча убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе бир хайп. 2-3 жылдан кийин мен алып той алып барбай да калышым мүмкүн. Анткени 3 күн катар мен той койгондо мен кадимкидей баягы эмоционалдуу, анан физикалчыдан аябай чарчайм. Эчтекени каалабай калам да. Жөн эле эс алгым келип калат. Андыктан бир ашып кетсе 1-2 жыл, 3 жыл кармалсак керек. Андан кийин баягы эски заказчылар, эски илгери алып баргасын дегендер менен калышы мүмкүн да баягы. Дайым толкунда болуш үчүн эмне керек тамадага? Жаңыланып туруш керек, албетте жаңыланып, элди таң калтырып. Жаңы костюм, жаңы оюндар, жаңы кылыктар, жаңы баарын жаңылатыш керек. Керек болсо форматты жаңылатыш керек. Азыр эми баягы Эшепкул Барпиев байкебиз койгон формат бар, 3 бөлүктөн турат, 2 тыныгы бар дегендейчи. Ошону да алмаштырып алыш керек. Элге жана тургандай. Актан тамадалардын да өзүнчө бир эмеси барбы, программасы жалпыланган, стандарты. Ошо Эшепкул Барпиев агайыбыз тамадалар менен бирикелешип, мындан 5-6 жыл мурун мен качан түзүлгөнүн билбейм, ушундай формат чыгарып беришкен да. 3 бөлүктөн турсун, 1-чи бөлүк, 2-чи бөлүк, аягы 3 тамак, 3 бөлүккө 2 тыныгуу, элдер 2 жолу бийлешет деген. Азыркы тойлор кандай бул тойлор?
Сен канча болду той алып барып атканыңа? 4-5 жыл болуп калды. Жаңы баштагандагы тойлор менен азыркы тойлордун айырмасы барбы? Неде? Бар, азыр элдер чарчады тойлордон. Азыр тойлорго көбүнчөсү эс алганы келбейт. Көбүнчөсү Акчасын берип койгон. акчасын берип, мындай галочка, силер да менин тойума келесиңер деген келгендер. Ана кууп жүрүп чакыруу кагазын берген чын. Чын алып туруп тура. Барып кубалап жүрүп баягы мага качан чакыруу баргын бересиң деген заман жок азыр. Азыр тескерисинче ушулай келип беле койсо экен деген сыяктуучу. Сиз тойго чакырайын дедим эле десем, мен силерге эмне жамандык кылдым? Балким. Иш кылса эл тойдон тажап аткан сыяктуу, бирок ошого карабай, эгерде той кызыктуу болуп атса, элдер кызыгат да баягы эми. Той деген тойдо деген элдер жыргаш керек, элдер жакшы сөздөрдү айтыш керек. Анан көбүнчө баягы чарчатканда тойлор болот. Жакшы эле. Бул жакка эмес, бул жаккабы? Тетиги жагып атат мага. Бул тиги регистратор сыяктуу экен да. Сен аны сатып койбодуң. Жок эмес, жакшы эле камера экен, бирок мындай кичинекей экен да болгону. Жакшы эле экен, бирок регистраторго. Анын камера деп деле топ атпайсың да. Ошон үчүн кебетесиң карабайсың. Жок, жакшы эле. Нормально. Актан, тойлордун мазмунунда айырма барбы? Бар. Эл мисалы үчүн азыр адал тойлорго көнөлөк. Өткөндө Караколго бардык. Кече жакында да Бишкектен адал той өткөрдүк. Эл көнөлөк. Адал той дегениңер эмне? Ичимдик жок. Болду. Эми түшүндүм, ага азыр каяка чыгып кеткенин түшүндүм. Музыка болуп атса, билдер болуп атса адал эмес деген суроо пайда болушу мүмкүн. Арак ичпейбиз дегенде адал той деп алдыңар да, туура? Жок, ошондой болуп калды азыр. Баягы ичимдик Ага жок. Кудайга шүгүр болушунда. Ага Бар көчөгө ичип келип атышат. Анысы бар. Чайнекке коюп келип алат. Мен айтам той элдерине, баары бир деле ичишет да, кое бербейлиби дейт. Мен айтам той элдерине. Эң башкысы силер той берип атасыңарбы? Силер деген ичирем деп берип аткан жоксуңар. Силер деген бата алабыз деп берип атасыңар. Силер койбогула. Биринчиден, бул арам нерсе. Экинчиден, 50-60 миң сом чыгым. Үчүнчүдөн, той бардак болот. Төртүнчүдөн мен да алып бара албайм. Мен да алып бара албайм. Кызжырым келип турат ар дайым. Анткени Сен мастардын тоюн алып бардыңбы эле, ичкендердин тоюн? болот да албетте. Бирок Аябай оңой болсо керек ичкендердин тоюн алып барыш. аябай шаңдоо турушат агай. Бирок Микрофонду ушундай башында тойду ачасың, аягында издеп таап аласың. чоң рахмат деп кетирип коесуң. Болгону баягы эме бар да. Не деп койчу эле, мен көп деле маани бербейм. Эми алар өзүнчө майрамдап атышат. Эң башкысы багы Арслан Ибрагимовдун тамашабоо редактор байкебиз бар. Ошол бизге эме берген да, кеңеш берген. Эгерде 5 адам сени карабаса, ошолорго иштей бер, калгандары сени карай берет деген да. Ошондой принцип менен эле баягы тойдун эле кимдер менен баягы контакт болуп, мен менен баарлашып аткан болсо, алар менен иштей берем, калгандары өзүлөрү кошуло берет да. Мазмуну боюнча дагы эмне өзгөчөлүктөр бар азыр тойлордун? Эми тойлорго азыр кандай десем, той эмес эле концерт болуп калбадыбы? Ырчылар келет, элдер ырчыларды көрөт, аны көрүп мындай угуп да отурбайт да. Видеого тартышат бүт бар тең. Ал мен селфи Сүрөткө түшөт, бүттү, кетет. Ырчылар ырдабай эле негизи азыр тойлордо. Ырдабай эле жөн эле келип сүрөткө түшүп кетсе деле болот да. Ырды болсо YouTube'дан көрүп алышат, телефондон угуп алышат дегендей. Ошондой эле болуп калды. Өзгөчөлүк киргизиш үчүн албетте ар бир тамада изденип туруш керек. Азыр мисалы үчүн Казакстан бизден бир 5-10 жылга алды да. эмнесинде алды? Программа боюнча, ар кандай конкурстар, фишкалар, кылыктар боюнча. А биздики болсо бир калып, мисалы үчүн бир тамада программасын 1 жыл бою өзгөртпөйт. 1 жыл бою өзгөртпөйт, жүрө берет. Кээ бир тамадаларды көрөм, 5 жыл бою өзгөртпөгөндөрдү көрөм мен азыркыга чейин. Ошол эле учурда албетте изденип жүргөндөр бар. Ар кандай семинарларга барып, мен менен чогуу ар кандай Астанада жыл сайын семинар болуп турат. Тамадалардыкы. Москвадан, Астанадан, Өзбекстандан келип тамадалар бири-бири менен тажрыйба алмашат. Конкурстарын айтат, фишкаларын айтат. Иш кылса ушундай сонун семинар болот да. Тойлордун убакыты кыскардыбы, узардыбы? Мен кыскартам. Мен колдон келсе. Азыр мисалы стандарт 5,5-6 саат. Мен 4,5-5 саатта бүтүргөнгө аракет кылам. 4,5 саат. Эмне кылып тойдо? Эмне болот 6 саат? Жанагы эле кайда кайтууга калып электер. Мен көбүнчө айтам, урматтагандар, жүрөгүбүз менен ниет кылсак кабыл болот. Аллах таалам көрүүчү, билүүчү.
сөзсүз түрдө микрофонго 15 мүнөт сүйлөсө ал эчтеке деле болбойт деп түшүндүрөм. Бирок эл ага деле көнөлөт. Албетте чыгып мен тияктан келдим эле сүйлөшүм керек, мен бияктан келдим эле сүйлөшүм керек. Мен айтам анан тажап баратканда телефон деген бар. Же СМС менен жазып койсоңор алда канча мындай жакшыраак, таасирлүү болот. Азыр анткени тойдун ээси той учурунда ою ар кайсы жакта эт эмне болуп атат, белектер эмне болуп атат, эмнеге тиги өкүлөт келбей калды, эмнеге мындай кудайлар жакшы отурабы, тигиндей мындай. Оюнун баары баягы галактикада жүргөн болот да. Айтып аткан кол тилектин баарын кабыл алуу башкача. Өткөндө Караколдош адал той болду. Ар бир чыккан кабыл тилек ээлеринин баарын элдер угуп атты. Анткени акыл эси сол болчу. Кадимгидей кунт коюп угуп, кол чаап узатып атышты. Бирок элдин баарынын көздөрүндө баягы эме биз кантип эс алабыз? Биз кантип чыңалуу менен. Чыңалуу менен биз буга келгендей, жана эмне деп коет, чогулушка келгендей. Биз көнгөн эмеспиз да депчи. Бизге куйгула деген сыяктуу болуп атты да. Мен түшүндүрдүм, ушундай эле сонун адал тойдор өткөрсө болот деп. Актан кечирип кой, мен жана эфирде отуруп эле ушинтип өзүм режиссер болбошко аргам жок да. Камераны бир аз жылдырып койсоңор, чындап эле мына сапаты мени кыйнай баштады. Регистратор коюп алгансып чындап эле. Дагы жылдыра берет. Анан тияктан силер мындай чоюп койдуңар эле кадрды. Чойгон жоксуңарбы? Так, бул мындан жакын жылбайбы? Же биз столду жылдыралыбы? Биз столду жылдыралы. Биз эфирдебизби азыр? Эфирде да. Бирок пауза болуп калды ошондо. Билбейм эмнеге пауза болду. Азыр дагы жана эмне телевизор көрсөтпөйт десе, азыр көрсөтөт деп туруп бир коюп. Катталга коюп туруп антеннаны бурап туруп. Ооба. Көрсөт. Ошондой. Сапаты бир аз оңолдубу? Жакшыраак болду ошо. Жакшыраак болду. Точно актамын. Жана пиксель болуп көрсөтөт. Эгер кааласаңар дагы жылдырабыз. Ушундай жылдырып. Актан таң калып бул КТРда иштеп жүргөн агай эмне болуп атат деп. Жок, агай азыр. Кеде телевидениеде стандартын ушинтип берет. Айла жок. Эгерде мен 6 мыктыек болсом, менимче сонун сапатта чыксак керек эле. Бир мыктыек биякта, бир мыктыек тилекке каршы бир эле мыктыек алда биякта турат, калган мыктыектен күчтүү адамдарга бергенбиз. Алардын оюн түшүнбөйбүз, ошон үчүн ушундай түшөт. Бул антабыз. Актан мен сен менен эмнени сүйлөшкүм келди? Айтайын, ушу той жөнүндө, эмнеге той жөнүндө сүйлөшкүм келди? Мен да тойго көп чакырылам да. Барам, кыргызбыз, карым катнаш бере турган жер бар, тууганчылык барабыз. Бирок кээ бир тойлордо акыркы учурда чыдамым кетип калчу болдум. Мен ушу мара ичкен тойго барбайм. Бирок ушу сен айтып аткан адал демиш тойлорго да барам кээде. Ошолорго да ушу араң отуруп баягы бир фальш деген нерсе бар го. Айтып атпайм. Ырчы ырдап атып кайеринде бир нотасында фальш кетсе тим эле аштан сөөк чыккандай болот да, карс этип иштеп алгандай болуп ренжисиң го. Тойлордо да фальш кетет да. Бирок фальш тойлордо фальш. Эми бул балким тамаданын бир туура эмес сүйлөп койгону же бир адам сүйлөп атып мал алыш адам пенделик бир нерсеси кетиши мүмкүн. Бирок бул фальш эмес, бир кубулуш пайда болду да. Болбойбу? Тойдо той ээлеринин малпаам деп коет да түштүктө. Малпаам деген малдыгы да мындай. Мал. Же наркты билбейт, же салтты билбейт, же динди билбейт, эчтекени билбейт. Акыркы бир эки тойду айтып берейин сага. Кыргыздар эле христиан дининин тоюн бергенин билген жок да. Мен бир тойду көрдүм, сүрөттөрүн көрдүм да түшүндүм сценарий эмне экендигин. Өзүм бир тойдо болдум, ошол тойго кыяс кылып ушундай той деп түшүндүм. Бир тойго мен чакырыштуу ушинтип отурабыз, элдердин баары. Баштан айтып берейин тойлорду. Айтыңыз, кандай? Ушинтип отурабыз. Бир 2-3 түрүн айтып берем сага. Отурабыз, кандайсыңар, жакшысыңар туугандар. Анан бир кезде тамада чыгат да, тараң туруң, анан кийин бир фонограмма менен баягы жар айтылат. Кызды жүгүнтүрмөй, оңго солго, терекеде, талгада жүгүнтүрмөй. Анан кийин эптеп, еще кыз киргенде мындай да, жарым саат күткөнүң аз келгенсип, кыз келгенде залда чалы барбы, кемпири барбы, кайын журтпу, тага журтпу, баардыгы өйрөтүп кол чаап туруш керек. Актан кандай дейсиңер ушунтилер? Ал келин
кайын журтка келип атат да, кайын журтту өйдө тургузуп тамада келинге кол чаптырып, бул кандай, кайсы театр да, мен түшүнбөйм, кайсы наркта бар. Мен турбай койдум. Мен үчүн келин болбой койсоң кой мейли деп. Анан туруп кой дейт да, жок мен турбай койм. Мен келинге тура турган курактан өтүп кеттим мен, чындап айтканда, келинге балким кайнелери турушу мүмкүн, итот турса. Деп анан турбай койдум. Анан келинди эмне кылат эми? Мен жана жарым жылаңга чалып чыгып отургузуп койгонун айтпай эле коеюн, мейли. Ал келин да жанагындай королева. Жана өзбек ажы устазым айтат эле. Азыр келиндер дейт, бул королева дейт, бул деген өзүнүн падышалыгын эме дейт, кабыл алып атат, аны коронация болуп атат дейт. Анан көйнөгүнүн эки жагынан эки жаш бала сүдүрөп, күйөөсү келип, анан кийин отургузгандан кийин, анан кайны кайнаталары чыгып бүжүрөп, бир килемди көтөрүп алып чыгат дейт. Ошо сен бактылуу болгула эми деп. Анан эри түшүндүрөт дейт, мунагу деге мындай гражданиниң болот, мындай поданныйың болот, мынагу деп королевага королевствосын берет дейт да. Образно. Эми мейли, аяга королевасы жөнүндө айтпай эле коеюн. Бир тойду көрдүм актан. Тамада айтып атат. Ошондой баардыгыңыздар ордуңуздан туруңуздар, мына келин келатат деди. Күйөө бала турат бери жакта. Келинди атасынын тип алып келип, күйөө баланын алдында коюп атат. Анан кийин ЗАГСтын кызматкери экөөсүнө нике кыйып атат. Билесиңби, христиандардын тою. Атасы алып чыгып, күйөө балага салып берет. Анан кийин поп чогунтуп коет. Американын кинолорунан көргөм, ошондой. Анан ушул биздин наркта барбы десең, мен мынтип барактасам жок. Дагы бирден жыгылып түшпөт экен. Ушул той, ушундай бир тойду бир молдоке сакалы мынерден кызын ошентип берип атат. Өзү тим эле тиги социалдык желеде укмуш такууларды сүйлөйт. Артында сүрөтү турат, артында колтук көрүнгөн кыздар периште болуп келет. Жана периштелериңер барбы? Бичилер коштоп келди. Бичилер. Бул не болуп баратабыз дейм да. Мен анан эмнени сурайын дедим. Актан ушул сценарийди тамада айтат да. Ушундай кылабыз. Жок, бул эме. Тойдун нээсин өзү ушунчалык мал болуп калганбы? Тойдун нээси башка тойдон көрүп анан эметет да, баягы биз да ушундай кылалы. Тамада үйрөтпөйбү? Жок, эми мен бир көнүп калышкан. Бир тойду мен айттым да. Мына сен кыргызсың го, мен жөн эле мындай кыргызча эле кылбайсыңбы? Десем, билбейм, мына тамада ушундай кылабыз деди, анан биз макул дедик. Мен ойлоп койдум, бул тамада не болуп калган бүгүнкү күндө? Той эси болуп калган же кандай? Силер үйрөтөсүңөрбү мындай кылабыз, мындай кылабыз деп? Болот албетте. Ал эми 2 жашка эле да алчы кээде. 2 жашка тигтесиңер, мындай болот, мындай таризде болот депчи. Бирок тойдун баарынын форматы бирдей болуп калган азыр. Мен айткандай тойлорду алып бардыңбы? Ого. Алып бардым. Сен 5 вакыт намаз окуйсуң го. Бирок мен жанагы сиз айткандай христиан дегенде американын кинолорун андай алып барып көрүлекмин. Эмне кыласың ошондой тойду алып барасың деди. Кыз узатууларды көп алып барбайм мен. Сиз кыз узатууну айтып атасыз. Бул кыз узатуу дегениң ал өзүнчө өлүп кала турган той болду. Ал өзүнчө той. Сиз Мындай узатууну болду. айтып атасыз. Бир тойго чакырды, бардык, кыз узатуу той экен, кадимки эле үйлөнүү тоюндай эле кылышты. Бул өлүп калыптыр дедим мен, бул жана каада салт нарк болбой калыптыр дедим да. Күйөө тарапты чакырышты сөзгө. Бир айыл адам чыкты, алар бир жарым саат сүйлөйбү бардыгы. Анан кийин ансыз келгенсип, кудагый айтып атат. Мен ушул жерде бир жекем отурат, ошондо туулган күнүмө куттуктап коеюн деп бирөөнүн колуна гүлдү алып бага берип, бул жагы жерге кирсин мейли болуп. Теги күйөө балага кызды алып чыгып беришти. Мен ойлодум, булар нике кыйышкан го. Ошондон ары кызды алып кетет экен деп ойлодум. Той бүткөндөн кийин кыз кайра отурат ушул жерде. Кызым кеткен жоксуңбу? Жок. Тиги тойго барып ошондон ары калат экенбиз деп. Анда эмнеге элдин көзүн чогуп чыгып берди? Эмне деген бул концерт? Анан никеси жок эле алып чыгып элдин көзүнчө кызын бирөөгө берип, анан кийин ал ошол жерде эр катын болуп ойноп той күнү, анан тойдон кийин кыз кала берет андай. Мен түшүнүп атасыңбы ой? Түшүнүп атам. Баягы эмеге чейин да эмне деп койчу эле. Берки эң башкы үйлөнүү тойдо анан никеси кыйлат имиш. Эми албетте акылга сыйбаган нерсе. Бирок бар ушундай туура. Бар. Мен адашып Бирок мен мындай тойлорду көргөн эмесмин, чындыгында.
кыз uzatуу тойдон качам, эмнегедир билбейм. Кыз uzatуу тою эми билбейм. Аны эми үйдөн деле кыз узатып койсо болот чындыгындачы. Көбүнчө кыз uzatуу тою мага кыз uzatуу бар эле дегенде мен ар кандай шылтоолорду таап алпаргым келбейт, эмнегедир билбейм. Жок, эми бул кесип болгондон кийин алып барыш керек го. Бирок мен оюмда актан эми тойдун ээси барып тамадага иши түшөт да. Силер ушу тойлорду тартиптесиңер болобу? Болот. Азыр айтып коеюн, жана Ишенкул дедиңби? Ошол стандарт кылган турбайбы? Ошондой кылып эле силер чогулуп, давай мындай тойду биз оңдойбуз. Мынау той биздики эмес. Биз өзү наркта кылбайлыбы ошол сценарийди. Периштеңди мынакта бийлет, кызды мындай алып кетсин деп силер бир турлап койбойсуңар наркка. Жакшы идея, аябай жакшы идея. Мисалы үчүн азыр Обу жок деп коет. Кыргызда жана нарктан чыккан нерсени обу жок дейт. Обу жоктон кеткенде такыр эле бир тойду айтайын мен сага эмнени көрдүм. тойго барбайм дедиңиз го агай. Мен барган, мен эң аз барган адаммын да. Бирок ошол тойлорго попал болуп калатасыз. Бир жумада бир сөзсүз барабыз. Бул эң аз барганым. Күндө бир досум мени алып атат. Мынау кайда 17 тойго бардым дейт. Мен көңүл айта турган болуп калдым агачы. 17 той оюнчук эмес да бир айда. 5000 сомдо санаңыз. Ал 5000 сом апара турган бала эмес. Мен үйдө эле жашап атасыңбы дедим. Бир тойду көрдүм. Жанагы Европанын туура айт десе, действительно биз канализациясынан кирип алганбыз бей. Швейцарияда бир карнавал өтөт. Швейцариядабы, каякта? Венецияда. Маскалар карнавалдар өтөт. Мен окуган адабиятта бул карнавалдар бузукулуктун эмеси да, мындай парады өзү. Адамдар ушунчалык бузукулук кылгандыктан беттерине маскаларды кийип, мен деле окугам. Ушундай бири-бирин тааныбай бузукулук кыла берет. Ушу кызын берип атат, баласын үйлөп атат, ушул кийимдер менен алдында баягындай шуттарды чыгарып, элдерди ошолор менен тосуп, бул мен түшүнбөдүм, биз Европа болобуз дегени же ал өзү өмүрүндө Европа барган деле эмес да. Көргөнбүз. Картадан деле көрсөтө албайт Европа каерде экендигин. Бирок ошону кылып атат, мен таң калам. Өзү буту деле кыргыздын бутундай мындай талтайган, көзү кадимкидей эле мындай кыргыз кадимки эле. Кайдагы Европа дейм да. Кайдагы Европа? Сен кыргызсың, өзүңдүн дастаның бар, өзүңдүн жомогуң бар, өзүңдүн салтың бар, өзүңдүн тарыхың бар, диниң бар, каада салтың бар. Ойлонуп кетейин, бул болгондо мына канализациясынын тоюн алып. Силер ушуну оңдой аласыңарбы? Оңдой алабыз. Оңдой алабыз. Анткени Бишкекте эми Кыргызстанда да коеюнчу, баягы адал аталган, баягы өзүлөрү 5 убак намаз окуган тамадалар бар. Саналуу. Ошол тамадалар менен чогулуп бир сонун чогулуш кылыш керек экенбиз. Мен буга чейин ойломоптурмун чындыгында. Эми тойда деп коюп жүрөтүрмүн. Сиз азыр айтып, баягы илгерки академиядагыдай мык кагып туруп анан жакшылап каккандан кийин азыр акылыма келип атам да, чындыгындачы. Себеби айырге чакырылган коноктор тойдон жогош да, отура берет экен, эчтеке дей албайт. Бир нерсе десең айтат, мына ошол жерге келип алып макул үйрөтүп турат депчи. Же мурдараак анын андай кылып атканын деле билбейсиң, эми ишиң деле жок, ар ким өзүнүн тоюн өзү кылат го. Бирок мен ойлоп койдум, тамадаларды укса керек. Мындай кылбайлыбы? Бул балаңыздын бир жолку тою. Бата алып бербейсизби элден? Илгери биз жана арак ичиреткен десе балдар безилдеп келчү бизге. Атам арак коебуз деп атат. Бала өзү намаз окуйт. Анан эмне кылайын десем, барып атам менен сүйлөшүп бериңиз. Анан барып атасы менен сүйлөшчүбүз. Жок, мен да арак ичип жүргөн бирөөлөрдүн тоюнда мен да куям дейт. Анан биз айтчубуз, эми балаңа бир жолу той берип атасың. Ушу балаңдын айткандай той берип коем, балаңа инсап берип туруп, Кудай иман берип туруп, ушу тойдо элден бата алайын деп атат. Анын милдети элден бата алып бериш керек деп темел араң көндүрчүбүз да. Азыр эми андай деле болбой калды. Бул андай деле кыйын эмес го. Мен ойлойм, ушу тойлорду бир эмне үчүн айтайынбы? Азыр айтып коеюн, мел тойдон тажады деп. Балким силерге башка жагы көрүнүп аткандыр, мындай однообразие болуп, элдер мындай зериге турган болуп калды деп көрүп атсаңар, мен айтам, маанисиздиктен болсо керек тажаганы. Анан обузоктуктан. Анткени бизге келет албетте. Биз өзүбүздүн мындай кылсак болот. Эжеке аракты койбой эле десек, койшот баары деле.
менин балдарым мындай калып атат, эжеке ал болбойт ал десең дагы жок. Өзүлөрү калып атат, анан деген айла жоктон каласың да. Эми алар в любом случае баягы тойдун ээси дегендей, ал тойду алар берип атат дегендей. Анан сиз айткандай бара-бара көндүрүш керек. Азыр акырынан көнүп келатат жанагындай адал тойго эмес, ичимдиксиз тойго. Адал той деп эле коеюн, бүттү мындан кийин. Жок, адал десе да болот. Болот. Эми жакшы күмөн жакшы нерсе. Адал дей бериш керек. Адамдарга адал деген түшүнүк жата бериш керек. Ичкиликтен кутулганы актан. Ишенип кой, бул уже адал той. Биринчи тепкичти өттүк деп коелу. Бул эң негизгиси. Бузукулук, ичкилик бузукулуктун энеси. Ичкенден кийин жанагы кээ бир ютубтан көрүп калабыз го, тасмаларды ичип алып тойдогу болбогон жоруктарды көрөбүз эми. Аялдар кандай уят болуп атат, эркектер кандай уят. Эгер ичкилик жок болсо ошол нерсе жок да. Туурабы? Ошондон бузукулуктун энеси болгон ичкилик алынгандан кийин адал десе да болот. Эми кичине мындай отделкасын тандап коюш керек дейм да. Аял эркек кылып жана бийлегендер, оюндар кандай көрөсүңөр азыр оюндарды? Мен мисалы үчүн азыр баягыдай тааныбаган байкени чыгарып туруп, тааныбаган эжени чыгарып туруп кошуп салган баштап жүргөндө мына 4-5 жыл мурун кылчымын. Бирок акыркы 3-4 жылдан кийин, 3-4 жылдан бери мен таптакыр качтым мында. Эгерде мага ошондой баягы жуптар керек болсо, айтам. Келинчегиз менен чыгыңыз дейм. Же болбосо карындашым менен чык дейм. Апаң менен чык дейм. Андай конкурстардан качтым. Азыр көбүнчө бир гана жеңелерди алып чыккан конкурс болуп калды. Бир гана жеңелер. Алар баштык менен чогултуп оюндар. Анан бир гана эркектер. Жеңе дегенде элде уже бүйүрү кызыйт бир аз. Кызыгып Эми жеңе эжелер деп коет. Жок, жеңелер деле болот. Кем анда эмес. Байкелер, жеңелер. Бирок жана сен айткан бирөөнүн аялын башка бир эркекке жармаштырып, ортосуна шар коюп, жок, кашыкташтырып бир нерсе кылган оюндар. Ортосуна шайтан болуп атасың сен. Ортосуна шайтан болуп атасың. Анан 3 жыл мурун точно ушундай мага ой келди, мен ушуну жөн эле койбоймунбу депчи. Анткени Казакстанда азыркы кээ бир тойлор аябай бузук болуп кеткен тойлор бар. Катепкидей желеден көрүп алып, таң калып, жакканга кармайсың. Стриптиз бийлетип. Мен мисалы үчүн былтыр биздин досубуз үйлөнүп, анын тоюнда бир конкурс бар болчу. Ал конкурс боюнча мен Гарлем Шейк деген албетте ал дагы Европадан келген нерсе. Ошону туураш керек болчу тамаданын шарты боюнча. Анан биз туурап койгондо аны элдер ичимдик болгон эмес. Элдер аны видеого тартып чыга дегенде анан актан ичет турбай мына деп анын бир сыйра хайп болгон мен. Дагы жакшы баталеп өтүп калды. Иш кылса эптеп үйдөн отуруп алып, төшөккө жамынып алып, алдыгына өчүр деп күнү түнү бир жумадан иштегем өзүм жатып алып, өчүр деп. Эми аны интернеттен изилүүчүлөр таап алат да албетте. Өзүң айтып коет. Туурак издебегиле. Анан, то есть 3 жыл мурун, 2 жыл мурун ушундай ой келип, анан акыркы жылдары таптакыр андайлардан качтым мен. Колдон келсе экрандар менен конкурс кылам. Элдер отуруп, жөн эле акылын иштетип, таап анан берек берип, суроо жооп. Ал жакта дагы сиз айткандай жанагындай жарып жылаңач кыздар жок. Сонун нерселер, када салып катешелүү нерселер акырынан келип атабыз ошонун баарыначы. Акырынан келип атабыз. Анан албетте мен бирок антракт деген бар. Антрактты дагы жөнгө салса жакшы болмок. Мисалы үчүн кээ бир тойлорду көргөм. Залды экиге өлтүрүп, бул жакта жалаң айымдар, бул жакта жалаң эркектер. Бийлегенде дагы ушул жакта бийлешет деп көргөм. Ошондойго да жетсек болот. Ошол тойлор кандай экен? Тамадагы ооруп, экөөнүн эки башка тамада. Жок, анын тамадасын көргөн эмесмин, жөн эле ушундай отургандарын көргөм. Андайлар бар. Өзү той затында эки нерсе да. Тойдо эки нерсе ишке ашат. Биринчиси бир үй бүлө түзүлгөнү жөнүндө жарыялап коюш керек элге. Мынау бүгүндөн баштап мунун катыны буга тийишпегиле, кудалашпагыла. Бул үйлөндү, үйлүү болду, буга үй бүлөдөй мамиле кылгыла деген сымал. Экинчиси элден бата алып берүү. Эл жанагы калыс бата берсе, Аллах Таала кабыл кылат экен. Ошого терип жыйганын баарын чогултуп ушу балама той берем деген ошо. Анан тойдун негизги бир фишкасы актан, муну биздикилер азыр түшүнсө жакшы болот эле. Көбү тойдо келин менен күйөөнү аздектеп, ошону төргө отургузуп, ошого маани берет да. Актан билесиңби, той өзү ата-эненики. Ата-эненики той. Баласына дейин. Сен туугандардын бардыгы ата-энени куттуктайт. Балаң үйлөп аткан турбайбы? Кызым түшкөн жери оор болсун. Себеби булар ошого 18-20 жыл тумшугу менен жер казып иштеп,
кадыр барктап анан ошол той болуп атат да. Төргө ата эне отурса жакшы жарашат эле. Мен мисалы үчүн бир тойдо көргөм, жана оштук бир менин ниним бар, Талант деген ошо ал тойлорду алып барган журналист. Ошол тойдо төргө эки тарапта тургузуп койду. Кайын кудаларды тургузуп койду. Бир сонун жарашат, кадимки эле төр болуп көрүнөт. И көңүлдү бар ошого чындап эле барды куттуктоону ошолорго айтат. Мен өзүм уулдарымды үйлөгөндө мен отургузган эмесмин. Мен уулдарым, келиндерим өздөрү тоюнда кызмат кылып жүрдү. Кадимки эле кыргызча талаада бере турган тойду эми кафеде берип койдум. Талаа жок болгон үчүн кыргыздар талаак эле той берет. Чакырдым 2 саатта тамагымды бердим. Ошо 3 тамакпы, 5 тамакпы берилди, жылкысын бердик, баары жоон кылдык. Тарап турук эчтеке жок. Бирок мен бир нерсени уттум да, тойдо 3-чү момент дагы бар экен. Бул туугандар баарлашып алат экен. Каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, кандайсың? Муну тарака турукта сүйлөшө албайсың. Мен өткөндө Жалал Абадка бардым. Ошол жерден Жалал Абадка тойго барып, туугандарым менен сүйлөшө албай келдим. Тарак турак периштелер бияка өтөт, бияка электровениктерди айта көрбөйм, муламелары берип. Сүйлөшө албай койдук. Анан тойдон кийин сүйлөшөбүз дедик, тойдон кийин тарап кеттик. Мен бияка жолго чыгып кете бердим. Тойдун 3-чү моменти бул туугандардын дагы баарлашуусу. Антрактта туугандарды баарлаштырып коюш керек экен. Ар кимиң ар угулга чыгып, ар бир камокко кетип калбай, сүйлөшүп алгыла, бир оюндар кылып, канча тууганыңызды табасыз, эмне жөнүндө сүйлөштүңүз дегендей. Той азыр илгери Советтер Союзу большевиктер келгенде, жана биринчи мугалимде бар го, анда кээ бир чыгармаларда бар. Жаңы маданиятты элге жайган да. Мына биздин илгертен ушу тамгаларыбызды өзгөртүп, Кирилл тамгасын киргизди. Койчу түп тамыры менен кылымдар карыткан биздин маданиятты алып туруп, жаңы орус маданияты кирди. Азыр эми кайрадан ошол маданиятка өтүп, ошондой эле жол менен да кайрадан агартуу менен ушу отургузуп, ар бирине үйрөтүп, ар бирине ушул нерсени жаман көрүнүп, мен ойлойм тойлор мына ушул агартуучу бир мааракелердин бири болсо керек. Бирөө ошентип өткөрүп көрбөйдү, мен той сеники эмес, сен тияка тур. Өткөрүп көрөйүн. Айтып көрдүң? Айтып көрөм. Анан айтам, мен бирок албетте бара-бара анткени жоктук менен жанагы жок, мен мынтип чыгам. Жок, ата мен мынтип чыгам. Анан аталар дагы биз балдарыбыз өз үйлөнүп аткандан кийин деп, анан албетте жанагындай ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бирок сиз айткандай тамадлар менен чогулуп алып, мына могу формат эскирди окшойт. Бүттүчү. Муну жоготолу, мына жаңы формат, ондай кылсак жакшы болот. Келгиле ата энелерди аздектейбиз, келгиле жарашып аткан эки куданы төргө коебуз дагы, жаштар кызмат кылсын, бизге жардам берсин десек болчу да экен. Азыр бир мүмкүнчүлүк бар. Мына кааданын аркты билген адамдардын акыркы катмалары калды да. Ошону аларды издеп таап, ушуну кагазга жазып көчүрүп алсаңар болот. Алар өлгөндөн кийин бүттү, анан кийин жанагы Венеция боло бересиңер. Ошондон ким азыр көчүрүп калса, ошол кийинки муунга салтталып калат. Биз деле бир кезде талтаңдап жүрдүк да, Европа болобуз. Аба көрсө тамырыбызда канча кылымдык байып жаткан кен бар экен биздин каныбызда, тамырыбызда. Ушул нерселерди көрбөй жоктонуп жүргөн экенбиз да. Анан ошону айтайын деп атам. Мына маданият азыр той бир маданият боло баштады. Сен айткандай кандай маданият? Эптеп ушу птичка коюп коймой маданият да. Эми ошончо кылып атасыңбы? Кел ушул нерсе мунугу дагы бир миссияны аткарып кетсин деп бир той эсине бир тапшырма коюп койсоңор дейм да. Кааласаң, эгер ушу мен айтканды кылсаң, мен $100 кечем деп. Бул ойлонуш керек дейм. Жок. $100 жерде жатат. Акта мына биздин келип аткан комментарийлерди карайык. Ассаламу алейкум, каяктасың дейт. Кимибизди айтып атат билем, мактанбы? Сени айтып атат керек. Каяктасың дейт. Оюн уюштургула, мындай кылгыла, жашоосунда болгон бир кызыктуу окуяны айттыргыла, кимисиники кызыктуу болсо, ошол инсанга байге белек берип койгула дейт. Дагы эмне дейт? Келечек жаштардыкы туура кыласыз дейт. Мага айтып атыптыр. Ушинтип таланттуу балдар жөнгө салганыңыз жакшы болот.
Үйлөнгөнгө кыз керек дейт. Актан коркпой айта бер, той ээсин кийин актан коркпой айта бер, той ээси кийин сага ыраазы болот дейт. Аты Хакерс Холли. Ибадат Садыкова, актан сизди сыйлайм дейт. Рахмат. Актан эртеңин унтат болуш керек дейт. Негизи актан өзү олуттуу бала. Эмени бүттүңдер сен, Бешналиев атындагы искусство институтунун режиссура боюнча. Азыр эми бул жана актерлордун ишин кылып атпайбы, негизи бул актан өзү режиссер. Телевидениеде да иштеди, кыргыз телевидениесинде иштеди. Ошо мен эң алгачкы уюштуруп турган академиянын үчүнчү академиянын бүтүрүүчүсү. Андан кийин мен өзүм кичине таадырында ордун болгон адамдарды мындай күзөтөм да. Актанды күзөтөм да. Жакшы, азырынча көз тийбесин. Мен чындыгында эмнеге мени чакырды экен? Ушу Муктубек байке мени жайлап болуш керек, агай мени алып келип алып өпкөмүзгө өнтат деп настроят деген. Жок, өпкөбүз кырдан аштыкпы? Өпкөбүзгө иштеле адатыбыз жок. Жок, актан сөздү сиңген жерге куй. Сууну сиңген. Сөздү сиңген жерге сага сөзүм өтөт деп чакырып айтып атам да. Бул коомго чыгуу актан калайдым бир жоопкерчилик да. Анан коомго чыккандан кийин ошол жоопкерчиликти аткарып кетсе утат адам. Бул жөндөн жөн чыккан жоксуң да сен. Эмнеге миллиондогон кыргыздан сен тамада болуп атасың. Демек бул маселеде бир тандем бар, бир мандем бар. Ошого эми сөзүм өтөт деп айттым. Пайдасы тийсе аларсың. Алам. Гонорарын өзүң бил. Да кандай ойлоруң бар актан? Тойлор боюнча, балким башка нерсе, давай той жөнүндө каласаң башка нерсе жөнүндө. Мен бир жака чакырса эле сурай берет да. Мен кээде тажайм ушу билем, азыр мына маселе жөнүндө сүйлөшөбүз деп. Мен айтам башка маселе жөнүндө сүйлөшсөк болбойбу деп. Бардык телевидениеге барганда чыгармачылар эмне жаңылык, эмне кылып атасыңар дейт. Анан бүттү андан кийин суроолор төгөнөт. Канча уртугансыз дейт. Балдарыңыздын аттарын ким койду эле дейт. Болду. Канча балалуу болду? 2. Аллах өмүрүн берсин. Актан 5 убакыт намаз окуйт. Тамаданын жашоосундагы диндин орду кандай? Сен азыр тамадасың да же башка иш менен да элексиңби? Тартылып атабыз, жазып атабыз, сценарий жазабыз, ар кандай роликтер тартылабыз, сериал тартып атабыз. Азыр мисалы үчүн кыргызча кошунан тандабайт деген. Өзүнчө шоу даярдап атабыз. Музыкалык шоу, эми КТРКда чыгат. Ырчыларды жайлайбыз акырындан. КВН эмне болду? Сен КВНда жүрдүң да, Ошол мен коркуп аткам чындыгындачы. Эми агай деле эме да. Акырын биздин кеткенден кийин деп баягы бизди академия үчтөн учуруп жибергенден кийин сиз деле байкап турдуңуз да. Бул мынтип атат, бул жакшы кылып аттыр. Бул жакшы, молодец, биле кылып аттыр. Мону карап кой дедиңиз да сиз. Тура. Мени көрөп. Каяка барат деп. Дедиңиз болуш керек, билбейм иши кылса. КВН эми ал бизге жакшы эме болду, эмне десем, мектеп болду. Эл алдына чыгып сүйлөөнү, кандай десем, эл менен алака түзүүнү, ушунун баарын өздөштүрүүгө жакшы тепкич болду, жакшы мектеп болду. Бирок ал баягы тарых болуп калды. Аны жештир баскыч. Албетте ал эми бардык КВНчилер башкача ойлонот эмеспи. Ар кайсы сферада өзүн таап кете алат деген баягы эме бар. Өз чынында КВН коомго чыгуудагы чоң мектеп өзү. Чоң мектеп. Коомго мектеп болду. Коомго чыкса болот, былч этсе да болот да. Ошон үчүн бул аябай чоң мектеп коомго чыгууда. Тамадалыкта бир күн бүтөт. Ошо айтып коем, убактылуу нерсе. Ашып кетсе. Анан эмне кыласың? Кино тартам агай. Машалла. Кино тартам, анткени оюмда аябай көп мен идеяларым бар. Жүрөктө өйгөп турган маселелер бар. Азыркы коомго тиешелүү, деги эле дүйнөлүк коомго тиешелүү дегендей. Ошонун баарын акырындан чыгарабыз, Кудай буйрса. Ошол анан балдарыбызды багып дегендей. Аллах сага жардам берсин, сага жакшылыктар берсин.
динге да кызмат кыл. Динге кызмат кылуу эмне бул? Элге дин жеткирүү жана элдеги бар динди коргоп коюу. Буздура койбой, бузуклук киргизе койбой. Эми ар кимибиздин өзүбүздүн кесибибиз, адистигибиз бар. Ошол эле учурда бурчубуз да бар да. Азыр мен сага нар каада жөнүндө сүйлөп атпайм бирактан. Эмнеге мен ушул жөнүндө сүйлөйм десе, демек ушуну бизге кайсыдыр ата бабалар жеткиргендиги үчүн мен билип калдым да. Эгер биздин ата бабаларыбыз ушуга мээнет кылбай, маданиятын өзгөртүп ийгенде эле балким мага жетпей калат эле. Эми мен кийинкилерге өткөрүп бериш колуман келип атабы, келбей атабы ушундай маселе экен да. Актан биринчиден мен ошо жупуну каналымды тоготуп келгениңе чоң рахмат. Эми сиз дагы чакыргыла келе берем. Оңой эле турбай, эч кимди эле эчтеке кылбайт экен. Жаман сабайт го деп келгенмин. Жок. Кантип эл алдындагы адамдарды биз сыйлайбыз, эл алдындагы адамдарды Кудай назарын салган адамдар элге чыгат. Жакшы назарын салса чыгат, жаман назарын салса да чыгат. Ошо жакшы назар менен чыккан адамдарды кантип сыйлабайбыз? Элге кызмат кылып атасың да. Элге кызмат кылуу өзү чындыгында бааланбайт. Чындыгында бул акча менен да бааланбайт. Мамлекет бир орден, медал бермиш болгону менен бул такыр башка иш кызмат кылуу. Анан кантип сыйлабайбыз актан? Келерки муундун жүгү силерде болот. Биздин карлыгыбыз да силерде демек. Ошон үчүн мен иштериңе аябай ийгилик каалайм актан. Чындыгында мен өтө олуттуу күзөтөм. Мен бир кезде ошо чыгармачылыгын байкалышкан адамдарды аябай олуттуулук менен күзөтөм. Аллах үй бүлөңө тынчтык берсин, балдарыңдын өмүрүн берсин, көп балалуу бол. Дайым тойлордо жүрү дайым. Ошо актанды чакыралы, актанда идея бар, актанда тойду өткөрүүнүн жөнү бар. Актан деп кал. Эл ошентип калдым. Ошого жет. Анан анча-мынча эсиңе түшкөндө агай кандай деп кой болду. Негизи мен баягы чын айтайынбы, академия 3төн кеткенден кийин сиз айткандай жеңил желпи КВН. Эми КВН баягы эми кандай десем, өзү айткандай шут, клоун. Анан мен чындыгында уялып жүрчүмүн. Сизге жолугуп калсам кандай калда кылам депчи. Билбейм, билбейм. Анткени мен көп жерден интервью бергенде да айтам. Менин жашоомо ак деп, караны кара деп, ислам динге болгон көз караш түзүп берген адам Муктубек Арыстанбек агай деп көп жерлерге интервью бергем да. Анан эми балким окуду окуган жокмун, бирок алдыман чыгып калса кандай абалда болом деп өткөндө Рамазанда 7-апрелден жолуктукпу. Ошондо чочуп кеттим дагы, анан бирок бүттү дедим да. Нормально турбай болду, эми жолуксам болот деп анан Инстаграмдан таптым сизди. Ютубтан таптым. Ийгилик академиясынан бар экен. Болгону менде 6 демалыш күндөрү убакыт болбойт экен. Съемкаларды коюп салат ошол күндөргө. Тойлор пайда болуп кетет, ар кандай нерселер болуп кетет. Анан эң ошо 2 күндө эс алуу күн болсо, баягы балдарга да убакыт бере албай калам. Анан 6-күнүнө канча 2 айдан бери жолго албай жүрөбүз. Кудай буйруса мына Бишкекке келдиңиздер, дагы семинарлар болсо мен калтырып алганга аракет кылам. Анткени сиз аябай таасирдүү адамсыз. Кыргызстанда таасири менен уккан адамдар бир саналуу эле ашып кетсе, манжадан да унутпайынчы. Атамдын манжасы мындай да, экөө жактан жүрсү. Мына ушундай эле да. Чубак ажымды угат, Абдушукур Нарматов агайды угат, сизди угуш мүмкүн. Калгандарын мен билбейм чындыгында. Мына мен могул агайды, мен көп жерден угам. Муктубек агайды, Чубак ажыны, Абдушукур Нарматов агайды уккандар талада калбайт. Андыктан сиздин таасириңиз күчтүү. Сиз мисалы үчүн айтып атышпайбы? Азыр элдин баары эле семинар кылып атат. Мисалы үчүн миллионер эместер келип алып, миллионер болобуз деп атышат мисалы үчүн. Ийгиликке жете албай жүргөндөр чыгып алып, мен ийгиликке жеткирем деп китеп ачып анан сиздикин көргөндө мен, мына ушул жерден бирдеме чыгат. Силер бияка коюп тургула, миллионер болбой эле койдум. Могул жерге келиш керек деп анан ошондуктан баягы сиздин дагы ар бир постер рекламаларыңызды оңой эле чыгарып берип атканым ошол да. Адатта мени мактап атса мен сөздү бөлбөйм десең, бирок сен мактап атсаң мага жагып атат айтайын. Апам көрүп атат да. Жотшун. Мейли актан чоң рахмат сага. Мен чын айтсам, жана өзүм ошо коллегаларымдын алдынан өзүм жөнүндө укканым жагат мага.
мактаган эмес мындай. Мен чындыгында эле ошондой адаммын деп. Билем ага. Келгениңе чоң рахмат Актан. Сени менен бир аз болсо дагы бул канал өзү четте жүргөн кыргыздарга ачылган канал. Биздин балдар бир тагдырдын шамалы менен четке чыгып, ата журтун сагынат. Аякта мен өзүм да бир канча жолу барып кыдырып көрдүм жашоолору. Чындыгында Кыргызстанды сагына турган эле жашоо да. Ошолорго кичине болсо да бир биздин ата журтунан бир нере коюп бир эргүү, бир шамал болсун деп Чындыгында аларда бир жылмайып күлүп алсын деп жакшы маанай бергениңе сага чоң рахмат. Давай урматташабыз. Кайсы учурда кандай маселе болсо биздин эшик ачык. Менин да Инстаграмым ачык, WhatsApp'ым ачык, эшигим ачык. Болду, эртеңден баштап Актандын Инстаграмына көчөбүз. Мен даярмын, анткени жанагындай ар кандай концерт бардым эле чыгарып атпайм. Мен негизи баягы эме эмесмин, эмне деп койчу эле. Албетте динибизге, элибизге каршы нерселерди мен өмүр чыгарган эмесмин. Өткөндө бирөө казинону чыгарып бер дейт. Же болбосо жанагындай букмекерский контораны чыгарып бер дейт. Мен дароо эле айтам, бар оокатын ар жака кыл, мага тийишпе. Андыктан мен дагы даярмын. Анан албетте YouTube'да сайт атпайсызбы, жердеште биздин бордош жердештерге деп. Бизди багып атканчылар агай. Анткени элемнейтин YouTube'дагы просмотрлардын статистикасын карасаң, биринчи орунда Орусия турат, андан кийин биздин Бишкек. Демек айланышкылар YouTube'дан да бизди багып атат. Элесек эле YouTube'дан да бизди баягы банктан акча которгондун биякта эле коелу, YouTube'дан просмотр кылып, анан бизди багып аткан ошолор. Андыктан силерге амандык. Каякта жүрбөгүлө, каякта болбогула, баарыңыздар аман болуңуздар. Кыргызстанга келгиле, Кыргызстан муктаж силерге. Ошол. Рахмат. Мына ушундай мен бүгүн силерге чынын айтсам жакшы бир маек кылып бердим деп ишенем. Өтө олуттуу, ошол эле учурда маанай көтөргөн маек болду деп ишенем. Кичине көңүрт болуп турат, камерада ошого карабай көңүлүңүздөр ачык болсун. Ачык кабыл кылып коюңуздар. Бүгүн бизде эфирде актер, режиссер, телевизиондук алып баруучу, КВН адиси, бир канча долбоорлордун ээси жана акыркы учурда ушу Адал тойлор тамадасы Актан болду. Саламатта калыңыздар.